Жардырууга даярсыңарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жумушчу сапарынын алкагында Кадамжай шаарындагы Алга Кадам участкасында магистралдык каналдын курулушунун башталышы менен таанышты. Каналдын жолун өткөрүү үчүн тоо тектери жардырылды. Каналдын курулушу 4200 гектар жерди сугат суу менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Ирригациялык объектинин узундугу 27 чакырымдан ашат. Жергиликтүүлөрдүн алдында сүйлөгөн сөзүндө Акылбек Жапаров мамлекет башчынын саламын айтып, калк үчүн бул долбоордун маанилүүлүгүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы өткөн жылдан тарта жалпы республика боюнча ирригациялык тутумду жакшыртуу боюнча масштабдуу иштер жасалып, бул максатта 1 миллиард сом бөлүнгөнүн айтты. Республика боюнча 30 чакан ГЭС куруу пландалууда. Суу ресурстарын жана күн энергиясын натыйжалуу пайдаланып, тамчылатып сугаруу системасы киргизилет. Мындан тышкары Камбарата 1 ГЭСинин курулушу башталат. Биринчиден урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевичтен баарыңыздарга ысык салам. Мына сиздер айтып жүрдүңүздөр эле, ушу Баткенде министрлер аз экен, же жок экен, депутаттар аз экен деп атканда, президент мен Баткендин министри дагы, депутаты дагы ушу Баткендик болом деп өзүн айтып, табыштап, анан ушул эркиндей чоң долбоорлорду колдош керек деп, мына өкмөт ушу каналдын эң кыйын болуп аткан 4 туннелин ошого сууну жеткизип беришин өзүбүздүн мойнубузга алып атабыз. 1 миллиард сомго чейин керек деп атат. Быйыл бир тең акчасын берсек, эмдиги жылы теңин берип, сиздер өзүңүздөр чыгара турган тыйын тыпырыңыздарды дагы эффективдүү колдонуп, сууну жеткизип алсаңыздар деген ниет менен сиздерге келип атабыз. Акылбек Жапаров ошондой эле Кумтөр кенинин ийгиликтүү иштеп жаткандыгы жана мугалимдердин, дарыгерлердин, социалдык коргоо жана маданият кызматкерлеринин эмгек маянасы бир топ жогорулагандыгы тууралуу маалымат берди. Долбоорду ишке ашыруу жарым-жартылай Алга Кадам коомдук бирикмесинин каражаттарынан, жарым-жартылай республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Иш-чарага президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Иш сапарынын алкагында Акылбек Жапаров Кадамжай районунун Пүлгөн айылындагы магистралдык каналды да көрдү. Узундугу 2450 метр келген магистралдык канал 400 гектардан ашык жерди жана малина өстүргөн дыйкандарды суу менен камсыз кылат. Мына азыр көрүп келдим, өйдө жакты 350 гектарга татнакай суу чыгарып алышкан экен. Малиналардын баарын Польшаныкындай кылып эле тыпыйтып, тизип, мына Асанбайга да айтып атам, бул жерден колунда жок, ушундай оор шартта жашап аткан үй бүлөлөр болсо, бизге бериңиз деп атам. Бир 100 киши болобу, ошонун акчасын биз өзүбүз төлөп турайлы. Силерде алар калып калбасын, анан жери жок, эчтекеси жок. Биз мына Камбарата 1ди баштап атабыз. Аны менен чогуу кичи ГЭСтерди бир 30ту курайлы деп атабыз. Анан күндүн нуру менен мына ушул жерлерге азыр эми Асанбайды алакты кылбайын деп атам. Бул күндүн нуру менен дагы электр булагын ала турган технологиялар келип атат. Биз силердин айылдарга, силердин ушу болуп аткан жерлериңерге ошондой технологиялардан да биз жардам беребиз. Мына суу тамчылата турган технологиялар боюнча дагы бөлөк өлкөлөрдөн грант алсак да, кредит алсак да жардам беребиз. Силер да ушу жанагы тамчылатып, жаңы жакшы Польшадан көчөттөрдү алып келгенге дагы жардам берели. Айтор бүт кыргыз элине мындай көрсөтө турган, пример боло турган бир жакшынакай коом түзүп алайлы сиздер менен чогуу. Анан элдер менен чогуу астыга кете беребиз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга президенттен да, кыргыз өкмөтүнүн атынан дагы чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер.